Мамлекеттик ипотекалык негизде батир алуу шарттары улам жеңилдетилип, жаңы механизмдер киргизилүүдө. Ипотекалык компания учурда РСК банкы менен биргеликте өлкө президентинин демилгеси менен топтолмо ипотека жаңы социалдык долбоорун иштеп чыгууда. Программа мамлекеттик турак жайды каржылоонун жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, өлкөдө жашаган жана чет өлкөдө иштеген жарандарды турак жай менен камсыздоого багытталган. Белгилүү болгондой, өлкөнүн борборунан тарта аймактагы райондорго чейин көп кабаттуу ипотекалык негизде батирлердин курулушу массалык түрдө башталган. Учурда объектилерде курулуш кызуу жүрүп жатат. Алсак Бишкектеги мурдагы 47-чи колониянын, тактап айтканда Маликов 91 дарегиндеги 18 кабаттуу 11 блоктон турган көп кабаттуу батирлердин курулушу толугу менен ушул жылдын соңуна чейин бүткөрүлүп, эксплуатацияга берилет деп болжолдонууда. Андан тышкары, аталган аймакта дагы 24 кабаттан турган 19 блок көп кабаттуу үйдүн пайдубалын тургузуу иштери башталган. Өлкө башчысынын демилгеси менен киргизилген жаңы механизмдин толук түшүндүрмөсү кесиптешим Нурзада Сыдыкованын материалында. Жаштагы Бакберген Мамыр уулу мамлекеттик ипотекалык негизде батир алууну көздөп кезекке турду. Ал ипотекалык негиздеги турак жайлар башкаларга салыштырмалуу арзан жана ишеничтүү экенине көзү жеткен. Документ иштеринде да кыйынчылык жаралбаганын, баары ыңгайлуу шартта экенин айтууда. Бул жак деген 4%тик айлыктан алынганга же 8%тик болот. Ошондуктан бул жакка документтер оңой эле болду. Электронно турса деле болот экен, келип деле турса болот. Ошого ылайыктуу оплатасы жана льготный болгон үчүн мен ушул жак тандадым да, келип эртерээк болгонго. Эми ашып кетсе 1-2 жыл күтөсүң, может, ошол жерде көптөгөн жылдар күткөндөр бар да. Ошого ылайыктуу бияк эң ыңгайлуу болгондуктан келдим, учетке турайын деп. Учурда мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир алууну каалагандар күн санап көбөйүүдө. Деген менен ар бир эле жаран керектүү сумманы чогултууга каражаты жетпей, кыйынчылыктарга тушугуп жаткандары бар. Арасында банктардан жогорку пайыздагы кредиттерди алышса, айрымдары ломбардтарда карызга батып кеткен окуялар жок эмес. Эл арасында мына ушундай маселелер жаралгандыктан өлкө башчысы тарабынан жаңы механизм сунушталып, ушул жылдын күз айларынан тарта ишке ашуу алдында турат. Президент Садыр Жапаров 30 январь күнү указ чыгарган. Ал указында министрлер кабинетине жана бизге тапшырма берген. Ушул Кыргызстанда жашап, ошол эле чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн мигранттар үчүн дагы үлүштүк курулуш деген жаңы механизмди иштеп чыгып, аны колдонууга берүү боюнча указ чыккан. Биз ошол указ чыккандан бери аябай бат иштер жүргүзүп, өзүңүздөр билесиздер, 15 апрель күнү биз ошол үлүштүк курулуш механизмин ишке киргизип, бүгүнкү күндө ал механизм иштеп жатат. Бул механизмдин негизги эле талаптарынын бири ошол турак жай программасынын катышуучусу ошол үлүштүк ошол турак жайдын баасынын жарым акчасын төлөш керек болгон да. Бирок ушул продукт ишке киргенде кээ бир жарандар дагы бир тоскоолдуктарга туш болушту. Бардык эле жарандарда ушул 50% акчасы жок болгон. Анан ал жарандар банктарга барып жогорку пайыздагы кредит алып, андан сырткары ломбардтарга барган учурларда болуп калыптыр. Ошону эске алып, президент өзү мындай катуу киришип, ошол үлүштүк курулушка жарым пайыз акчасы жетпей жаткан жарандарга топтолмо ипотека деген дагы бир механизмди киргизүү боюнча тапшырма берди. Жаңы топтолмо ипотека долбоору тууралуу президент Садыр Жапаров Facebook социалдык баракчасы аркылуу да кабарлап, маалымат бөлүшкөн болчу. Анда президент бул долбоор кандай иштей тургандыгын түшүндүрүп берген. Жөнөкөй мисал менен түшүндүрсөм, сиз тандаган батир 60 000 долларга бааланып жатат дейли. Сиздин колуңузда 20 000 долларыңыз бар. Кезексиз батир алыш үчүн МИКке 30 000 доллар беришиңиз керек. Батирге жетпей жаткан 10 000 долларды сизге Элдик банк 5 жылга чейинки мөөнөткө 10% жылдык үстөк менен берип турат. Коммерциялык банктар 19% жылдык үстөгү менен беришет. Эң башкысы Элдик банк берген кредити үчүн күрөө талап кылбайт. Күрөөсүз, бюрократиясыз тез эле берет. Алгачкы 5 жылда Элдик банктан алган каражаттан кутуласыз. Андан кийин МИКтин калган 50%-ын төлөйсүз. Бул механизм октябрдын ортолорунан тартып иштей баштайт. Башкача айтканда, жетпей жаткан сумманы ошондо алууңарга мүмкүн болот.
Торакчай реформасынын 3-чү баскычы болгон бул жаңы механизм, жаңы эрежелер биздин миграцияда жүргөн жалпы эле муктаж жандарга жеңилдик берүү, мамлекеттик камкордук кылуу үчүн сунушталган айтылууда. Учурда мыйзам долбоору коомдук талкууга чыккан, ал эми долбоор ушул жылдын күз мезгилинен тарта иш жүзүнө ашат деген божомол бар. Ага чейин жарандар МИКке арызын берип, банктан эсеп счетун аштырып, акчасын чогулта баштаса болот. Элдик банкы менен келишимге кол койдук. Ал келишимге ылайык ошол үй алам деп акча чогултуп жүргөн жарандар алгач бизге келип электрондук заявка толтурат. Заявканы үлүштү курулуш деп тандап бизге заявка толтурат. Биздин адистер текшерип жактыргандан кийин алар ошол РСК банкына барып эсеп ачып, ошол жерде ошол баштапкы төлөмгө акчаларын чогулта баштайт. Жарандар ошол РСК банкында үйдүн наркынын 30%-ын чогултса, калган 20%-ын РСК банкы 10%-дык чен менен 5 жылга кредит берет. Ал эми калганын биз ипотекалык компания 15 жылга 8%-дык чен менен ипотекага беребиз. Ушундай жол менен дагы бир мындай ипотека алуунун бир жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу ушундай максат болгон. Булардын бардыгынын биринчи этажы коммерческий помещение болот. А подвал болсо кладовка, да парковка болбойт. Ал эми МИК тарабынан башталган курулуштарда иш кызуу жүрүүдө. Бишкектин Маликов 91 дарегинде Мурас турак жай комплексинде биринчи этап менен башталган 18 кабаттан турган 11 үйдүн курулушу былтыр жазда башталып, быйылкы жылдын 4-кварталында колдонууга берүү пландалып жатат. Мында учурда 3 үйдүн 18 кабаты курулуп, чатыры жабылып, сырты жасалууда. Жанагы мен айткандай, мына бүткөн жанагы 18 кабаттуу бүттү деген 2 үй ушул. 6-чы, 5-чи. О, 2 блоктон турат. Мунун сырты азыркы убакта отделкасы жасалып атат. Бул мынабы жанагы фибросементный лист деп коет, же болбосо ТШП дейт. Мына ушу менен жасап атабыз. 2 светте фасад бүткөндө абдан кооз көрүнөт. А калган жерлеринде бардык жерде полдун стяжкасы жүрүп атат. Иштеринде шыбак иши жүрүп атат. Ал эми курулуш монолит ыкмасы менен курулуп, сейсмикалык жактан туруктуу деп бааланууда. Керектүү материалдардын да сапатына өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Материалдарыбыз болсо, арматуралары өткөндө да айтканмын, бүт бардык Россиядан келген арматуралар. Буларды баштардын алдындарын биз обязательно, значит, бир 50 сантиметрден кыркып алып, Госстройдун лабораториясына барып үздүрүп, бу чын эле ошол маркасына сатып этеби. Ошону макулдугун алып, алардын рухсатын алып, арматура ишин баштайбыз. А бетон иши да ошондой жасалат. Госстрой текшерип турат. Биз лабораториядан өткөрүп 350 марканы аныктап алып туруп, анан куюп атабыз. Бул проектлер болсо 8-9 балга эсептелинген. Бүт бардыгы, значит, биринчи этажы 40 сантиметр, калгандары 30 сантиметрден монолит болуп эсептелет буларды бардыгы. Маликов 91 дарегиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн курулушунун 2-чи этабында 16 блоктон турган 24 кабаттуу үй тургузулат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле учурда алгачкы 8 блоктун фундаменттери куюла баштаган. 24 этаждан турат, азыр 16 блокту курабыз 2-чи этапта. 16 блокту курабыз, ошол 2-чи этап болот, анан калганы 3-чү этап болот. Азыркы убакта мына жана мен айткандай, мына 18 этаждардыкы, значит, 7-30 жердин алдына кирген болсо, булар болсо 9 метр 40 сантиметр жердин алдына кирген. Биз азыр дал ушул көп кабаттуу үйлөрдүн 3 бөлмөлүү Батирге келдик. Бул жер жалпы 84 чарчы метр экен. Ал эми киргенде эле бул жакта ашканасы, өзүңүздөр көргөндөй эле мына ушундай абалда батирлер бүткөрүлүп тапшырылат, шыбагы айнек терезелер мына ушундай коюлат. Ал эми бул жерде атайын керектүү, эң негизги ашканага керектүү болгон эмеректер дагы коюлган. Бул бүткөндө ушундай образ ушундай болот да, бүткөндө ооба. Бирок кийин анан алгандар буларды алмаштырып алышы мүмкүн. Биз мындай Бирок бул даяр кылып ушундай кылып жасап бересиз. Бирок мындай коюлбайт. Мындай коюлбайт. Эмне үчүн дегенде булар кийин кардарларга бул жакпайт.
Биз ушундай болгондо деп эле мындай көргөзмө түрүндө ушундай жасап койдук, келген адамдарга көргөзгөндө түшүнүктүү болуш үчүн. Асты ламинат мынакей. Белгилесек, Мурас турак жай комплекси Бишкек шаарында жашоого бардык керектүү шарттары бар абдан ыңгайлуу комплекске айланмакчы. Мында көп кабаттуу үйлөрдөн тышкары күндөлүк турмушта керектелүүчү бардык социалдык объектилер курулары да кабарланган. Нурзада Сыдыкова, Ариет Абдылдаев, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.